Айпери Куби кызы, кайсы кылганым үчүн? Ал адамдын мынчалык бас экенин эч ойлобойсуң. Ырча Айпери Куби кызы бул тууралуу өзүнүн жеке Instagram баракчасынан билдирди. Жок дегенде ушул улуу айда бир аз Аллахтан коркуста да, адамзаты ушундай калп болот экенбиз. Көрө албастык, ичи тардык, ушак, сага күйгөн адам болуп, дос тутунуп, үйүңдөн даам сызып жүргөн жакын адамың. Ал адамдын мынчалык бас экенин эч ойлобойсуң. Бетиңе күлүп, сага күйүп, мактап, жакшы сөз айтып жүргөн адам артыңдан канчалык сени шыбаганын, ушактаганын, жала жапканын, дагы да болбосо ойдо жок нерселерди кошуп сени бүткөн адам кылып койгонун билип калсаң. Неге, эмне үчүн, кайсы кылганым үчүн? Деги мен эмне кылдым? Кылган жакшылыгым, дасторконум, чын жүрөгүмдөн жылуу мамиле эле болбосо, милдет кылбайм. Бирок бул жалганда ушундай ачуу нерселер жасалма адамдар өтө көп болот экен. Ооба, менин жумушума байланыштуу ушактарга жана башка сөздөргө эч ак көнгөм. Себеби мени жакындан билбегендер ар кандай сөз айтат. Бирок жакын адамыңдан мындайды укканда кечирип кой экен да. Ушактарын ушактап алып, кайра эчтеке болбогондой бетиңе тике карап сүйлөсө өзүң уялып кетесиң деп кой. Тооба, эмнеге адамдар мындай болот эе, дейт ырчы кыз. Маалымат блогу Аргумент Чекит KG. Айдана Деканын бир тууган агасы жубайы менен ажырашып кетти. Айдана Деканын бир тууган агасы Ырчы Канат Эркинбаев жубайы менен ажырашканын Instagram баракчасы аркылуу ачыктады. Ырчы мырза жеке жашоосу боюнча суроолор көп келип жаткандыктан бул посту жазууну туура көргөн. Бүгүнкү менин постум башка постторумдан айырмаланат. Себеби сиздердин менин жеке жашоом, үй бүлөм туурасында абдан көп суроолор келип жатат. Андыктан бүгүн ошол нерсеге чекит коеюн деп чечтим. Жашоо турмушта өйдө ылдый болот экен. Бардыгы биз ойлогондой болсо гана. Биз 2 жылдан бери чогуу жашабай калганбыз. Быйыл жубайым менен үй бүлөлүк жашоо жолубуз 2 тарапка бөлүнүп, мыйзам түрүндө ажырашып кеттик. Айта берсең сөздөр көп, туура түшүнүңүздөр. Эми мага үй бүлөлүк абалым туурасында суроолоруңуздар токтойт деп ойлойм жана өтүнөм. Чоң рахмат. Маалымат блогу Аргумент Чекит KG.